Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз силер менен жат жазуу ишин аткармакчыбыз. Ал үчүн адегенде дептериңерди, калемиңерди даярдап, андан соң кунт коюп, көңүл буруп, текстти бир нече жолу окуган кезде маани берип угуп, андан кийин барып жазып баштайсыңар. Адегенде мен силерге тексттин мазмуну менен тааныштырам. Андан соң ар бирибиз жазып баштайбыз. Бүгүн биз силер менен жат жазуубузда пингвиндер тууралуу маалымат алабыз. Силер азыр дептериңер менен калемдериңерди даярданып турганча, чакан видео материалга көңүлүңөрдү бурмакчымын. А вот и пингвины мамы. То-то! Наконец ты здесь, Лала. Какое чудесное гнездо у тебя получилось. Надеюсь, в этом году нам удастся вывести птенцов. Середина ноября. В Антарктиде весна. Пингвины мамы приносят яйца, а затем уходят к морю, чтобы восстановить свои силы. Ну, я пойду, То-то. Иди. Я могу положиться на тебя? Конечно, я буду хорошим отцом. В их отсутствие яйца высиживают пингвины папы. Осторожно! Там чайки-поморники. Они опять подстерегают наши яйца. Не беспокойся, Лала. В этом году я сберегу их во что бы то ни стало. Демек, өзүңөр байкагандай, Антарктидада жашаган пингвиндер тууралуу текст менен иштейбиз. Жазууда силер эмнелерге көңүл бурушуңар керек? Албетте, биринчиден, энчилүү аттардын туура жазылышына, экинчи, татаал сүйлөм жана татаал сөздөрдүн жазылышына, бирөңчөй мүчөлөрдүн ортосуна тыныш белгисинин коюлушуна, созулма үндүүлөр менен йоттошкон тамгалардын туура жазылышына жана сана тооштордун жазылышына көңүл бургулат. Эмесе текстти жазууга киришебиз. Адегенде текст менен тааныштырам, кунт коюп угуп турабыз, андан кийин барып жазабыз. Пингвиндер. Балдар, пингвин тууралуу билесиңерби? Ал дүйнөдөгү канаты бар, бирок уча албай турган жалгыз куш. Эки буту менен адамдарча басканы да кызык. Сууда мыкты сүзөт, мекени Антарктида. Өмүрүнүн жарымын сууда, жарымын кургакта өткөрүшөт. Суу алдындагы жашоо аларга өтө ыңгайлуу. Анткени көрүү, туюу сезимдери сууда жакшы өнүгөт. Кургак жерде жумурткаларын басып, тукум улоо үчүн чыгышат. Кургакта жай басканы менен сууда өтө тез сүзө алышат. Алардын 70-тен ашуун түрлөрү бар. Топ-топ болуп жашашат. Эң чоң пингвиндин узундугу 120 сантиметр болсо, салмагы 45 килограммга жетет. Пингвиндин майлары сууктан сактап турат. Бул канаттуулар өз ара
пикир алмаша алышат. Негизги азыгы балыктар. Бул жерде балдар санатошторду цифра менен жазсаңар болот. Эмесе баштадык. Балдар, пингвин тууралуу билесиңерби? Балдар, пингвин тууралуу билесиңерби? Ал дүйнөдөгү канаты бар, бирок уча албай турган жалгыз куш. Ал дүйнөдөгү канаты бар, бирок уча албай турган жалгыз куш. Эки буту менен адамдарча басканы да кызык. Эки буту менен адамдарча басканы да кызык. Сууда мыкты сүзөт. Сууда мыкты сүзөт. Мекени Антарктида. Мекени Антарктида. Өмүрүнүн жарымын сууда, жарымын кургакта өткөрүшөт. Өмүрүнүн жарымын сууда, жарымын кургакта өткөрүшөт. Суу алдындагы жашоо, суу алдындагы жашоо аларга өтө ыңгайлуу. Суу алдындагы жашоо аларга өтө ыңгайлуу. Анткени көрүү, туюу сезимдери, анткени көрүү, туюу сезимдери сууда жакшы өнүгөт. Сууда жакшы өнүгөт. Кайталайын. Суу алдындагы жашоо аларга өтө ыңгайлуу. Анткени көрүү, туюу сезимдери сууда жакшы өнүгөт. Кургак жерге жумурткаларын басып, кургак жерге жумурткаларын басып, тукум улоо үчүн чыгышат. Тукум улоо үчүн чыгышат. Кургак жерге жумурткаларын басып, тукум улоо үчүн чыгышат. Кургакта жай басканы менен, кургакта жай басканы менен сууда өтө тез сүзө алышат. Кургакта жай басканы менен сууда өтө тез сүзө алышат. Кийинки сүйлөм. Алардын
70'ten ашуун түрлөрү бар. Алардын 70'ten ашуун түрлөрү бар. Топ-топ болуп жашашат. Топ-топ болуп жашашат. Эң чоң пингвиндин узундугу 120 сантиметр болсо, эң чоң пингвиндин узундугу 120 сантиметр болсо, салмагы 45 килограммга жетет. Салмагы 45 килограммга жетет. Жогорудагы сүйлөмдү дагы бир жолу кайталайм. Эң чоң пингвиндин узундугу 120 сантиметр болсо, салмагы 45 килограммга жетет. Кийинки сүйлөм. Пингвиндин майлары сууктан сактап турат. Пингвиндин майлары сууктан сактап турат. Пингвиндин майлары сууктан сактап турат. Кийинки сүйлөм. Бул канаттуулар өз ара пикир алмаша алышат. Бул канаттуулар өз ара пикир алмаша алышат. Бул канаттуулар өз ара пикир алмаша алышат. Кийинки сүйлөм. Негизги азыгы балыктар. Негизги азыгы балыктар. Балдар, силер эмесе жат жазууну аягына чейин чыксаңар, анда жазуу ишин дагы бир сыйра көз жүгүртүп, тыныш белгилеринин туура коюлушуна көңүл бургула. Ал эми маалымат үчүн силерге дагы бир кошумча пингвиндер тууралуу видео материалды сунуш кылмакчыбыз. Келерки сабакта кезиккенче сак саламатта калгыла. Бул жер планетасындагы адам баласы байырлабаган жалгыз континент. Бирок аймак папуан пингвиндердин жаңы үйү болуп калды. Алар Антарктика жарым аралына 10 жыл мурда атайын алынып келинген. Учурда пингвиндердин саны 500гө жетти. Алар бул жерде көбөйүшү башка климатка тез ыңгайлашуусунун белгиси. Ал себептен окумуштуулар камераларды орнотуп, байкоо жүргүзүүнү улантышууда. Биз пингвиндер бул шартка кандай ыңгайлашып жашап кетип жаткандыктарын камера аркылуу байкоо жүргүзөбүз. Демек, биз бир мезгилден же жылдын аягында алардын кандайча көбөйүп же азайып кеткен себептерин иликтеп турабыз. Ошондой эле камералар Антарктикадагы жаратылыш жана жапайы жаныбарларды чагылдырат. Айрым маалыматтар жаңы ачылыш катары сыпатталышы мүмкүн. Бул кадрлар жыл бою тартылып алынган сүрөттөр. Алар окумуштуулар үчүн өтө маанилүү. Андан сырткары изилдөөчүлөр аба ырайынын ар кандай шартындагы абалга байкоо салып, анализдерин жүргүзүп келишет. Антарктика жарым аралы өтө тез жылып жаткан аймактын бири. Бул изилдөөлөр мындай климаттын өзгөрүшү жаратылышка кандай таасир этип жатканын да так көрсөтүп берет.